Түштүк калаада орус тилдүү мектептерде окуучуларга орун тартыш болуп, мугалимдер жетишпей жатса, кыргыз тилдүү мектептер үчүн окуу китептери татаал жазылып, балдар жеткиликтүү түшүнө албайт деп педагогдор айтып чыкты. Балдарды мектепке чейин даярдаган балдар бакчасы жетишсиз, 1-класска барчу окуучулар 3 айлык даярдык курсту гана окугандыгына карабай, мектеп босогосун жаңыдан аттаган окуучулардын билим деңгээлин текшерген талап коюлуп жатат. Мындай талап мыйзамдуубу? Ушул жана башка суроолорго Күн маектен бүгүн жооп издейбиз. Көрсөтүүнүн коногу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсеналиев. Самаспы, кош келипсиз. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Көрсөтүү түз эфирде жүрөт. Эгерде сиздерди ушул билим берүү тармагындагы суроолор кызыктырса, ушундай ой пикириңиздер болсо суроо салсаңыздар болот. Түз байланыштын номери 67 11 41. Марат мырза, алгач быйылкы окуу жылы боюнча сөз кылып көрсөтүүбүздү баштасак, негизи эле Кыргызстанда канча орто мектеп бар, жалпы окуучулардын саны канча, анан канча окуучу быйыл 1-класска барды? 2014-2015 окуу жылыбызды баштап атабыз, бүгүн башталды. Эң бүгүн жакшы демилге менен башталды. Ушу биздин өкмөт мүчөлөрү, министрлер бүгүн 1-чи сабагын өздөрү өтүштү ар бир мектепте. Ушу президенттин ураны менен мамлекетти бекемдөө жылы деп эсептегендиктен ушу 1-чи вице-премьерден баштап министрлер ушу ар бир буручта мектептерге ошо сабагын өттү. Бул жакшы жөрөлөө деп эсептейм. Ушу бардыгы тараптан ушу билимге көңүл бурганы. Эми албетте айта кетсек, бүгүнкү күнү бизде ушу Кыргызстан боюнча 2207 мектеп биздин балдарыбызды тосуп алды. Ошо 2207 мектепке 1 миллиондон ашык окуучуларыбыз барды. Анын ичинен мынакей 7 жаштагы балдар 57.041 бала барды. Жалпы 1-чи класска 100 миңден ашык балдарыбыз барды. Эми ушу башынан эле айтып кетсек, ушу мектепке чейинки даярдыктан баштадык. Себеп мынакей быйыл Кыргызстан боюнча ушу мектепке чейинки билим берүү менен ушу 17,7% тартылып атат. Албетте суроо туулуп атат, ушу калган балдар эмне болуп атат деп. Быйыл мынакей 240 сааттык программабызды иштеттик. Бала бакчага барбаган балдарды ушу ар бир баланын мүмкүнчүлүгү бир болсун 1-чи класска барганда. Бала бакчага барган баланыкы, барбаган баланыкы дагы бир болсун деп ушу Кыргызстан боюнча ушу окууну өткөздүк. Мен ушул жактан официалдуу түрдө айта алам, ошо мектепке чейинки окуу менен мынакей 100%, 95%, эми 99% баарын камсыз кылдык. Албетте бул бүгүн жетишсиз. Ушу 2015 жылдан баштап пилоттуу түрдө талап кылган 480 саатты киргизип атабыз мектепке чейинки окуучуларга. Эми бүгүн сөзсүз айтып дагы кеч керек. Ушу Кыргызстан боюнча 927 бала бакча бар. Ошону салыштырганда деле мектеп менен албетте сөзсүз ошо бала бакча жетишпей атат. Мул тарабынан жумуш жүргүзүлүп атат. Быйыл мынакей 33 бала бакча кайтарылып берди. Мамлекет тарабынан булардын үстүнөн иштеп атабыз. Андан тышкары 50 вариативдик бала бакча ачылды. Эми ар бир региондун жергиликтүү бийлик менен бир жумуш алып барган жагында көрсөткүчтөр жакшы. Мисалы мынакей Баткен районун алсак, мектепке чейинки даярдык ошо камсыз кылуу 60% түзүп атат. Чүй областында 24% түзүп атат. Албетте бул чоң маселе ушу ички миграция эсебиненби, Бишкек шаарында турат, Ош шаарында турат, Токмок чоң шаарларда турат. Албетте муну менен дагы бир жумуш жүргүзөбүз деп ойлойбуз. Жергиликтүү бийлик менен, уюмдар менен, өкмөттөн тышкаркы уюмдар менен бүгүн ошо региондорду өнүктүрүш керек. Ошо ички миграциянын балансын түзүш керек. Эми 1-чи класс боюнча быйыл мынакей 1-чи класстан баштап ушу жаңы окуу стандарт бекилген. Жана сиз айттыңыз, ооба көйгөйлүү чоң маселелер турат, ушу китеп менен камсыз кылуу. 1-чи класстан 4-чү класска чейин ушу мырза китеп темасына дагы токтолобуз өзүнчөчү. Алгач мына суроого жооп берип кетсеңиз, өзүңүз айтып калдыңыз. Негизи эле ушул Кыргызстанда 1-чи класска барып аткан окуучулардын билим деңгээлин текшерүү деген түшүнүк барбы? Анткени айрым бир мектептерде ушул билим деңгээлин текшерип туруп, кээ бир мектептерге кабыл албай жатат да. Ошондой фактылар кездешет. Муну эми туура түшүндүрүш керек. Албетте бүгүн мектептердин орто мектеп бар,
гимназия мектеп бар, лицей деген мектеп бар, статустук мектептер. Эми бүгүн заман алдыга кетип атпайбы? Мына 20 жыл мурун, 30 жыл мурун адам баласына мынакей өткөндө ушу телефон зымы жок, эчтеке жок сүйлөшөт десе ишенбейт эле. Бүгүн ар бир ата эненин да укугу бар. Ушу кошумча билим беремби деген. Бирок ушу орто мектеп өзүнүн микроучасткасы болгондо, албетте сөзсүз ушу микроучасток боюнча мыйзам чегинде ар бир мектеп баланы алыш керек. Кошумча сабак өткөзөм десе, ата эненин мүмкүнчүлүгү болсо, алар өздөрү ошо статустук мектептерди тандашат. Негизде быйыл ушул мектепте эле баягы мектеп окуучуларынын саны жыл салап өсүп атат. Бирок мектеп куруу маселеси дагы эле курч бойдон турат да. Быйылкы жылкы планга канча орто мектепти куруу каралды эле, канчасы бүтүп колдонууга берилди? Эми быйыл бир айтып кетиш керек, мынакей 16 мектеп ушул 1-сентябрда берилди. Бүгүн дагы биздин президентибиз ошо маданият айылында бир мектепти ачты. Жылдын аягына чейин ушу дагы берилет мектептер салынып атышат. Эми бул мунун ичинен кириш керек ушу типтүү мектептер, типтүү эмес, өтө керек болгон мектептер оптимизация түрүндө болуп атат. Бир айыл өкмөтүндө 5-6 мектеп болуп атат. Региондордо миграция болуп атат. Эми ойлосок ошо 1 миллион окуучуга 2207 мектеп бүгүн жетишет деп эсептейбиз. Бирок мектептер эскирип атат. 37-жылы салынган мектептер бар. Бүгүн муну талап кылып атабыз. Эми салынып атат. Мунун ошо салчу мектептер бүгүн министрликке биз жоопкерчиликтүүбүз билим сапатына, мугалим менен камсыз кылуу, окуу куралдар менен камсыз кылуу. Эми ошо куруу боюнча ушу курулуш агенттик бүгүнкү күнгө жооп берип атат. Кудай буйруса, быйыл ойлоп атабыз ошо палаткада окуучуларыбыз болбойт. Бул эми өтө кыйын болгон мезгилде дагы ошо үйлөрдү ошо батир түрүндө алып берип атабыз ошо окуучуларыбызга. Марат мырза, негизи эле ушул колдонууда жүргөн мектептерди оңдоп түзөө үчүн республикалык бюджеттен каражат толук кандуу бөлүндүбү? Толук бөлүндү. Мынакей капиталдык ремонтко 100 миллион бөлүндү. Мектептерге мектептер капиталдык ремонттон өттү. Эми бул капиталдык ремонт деп коюп атабыз. Ушу окуу жылга даярдоо, краскалоо, полун краскалоо даярдоо. Мындан тышкары дагы чыгып атат. Ушу катуу жаанда, карда, мисалы былтыр өзүңүз уктуңуз, жагын жабылган мектеп нарында шамал менен чатырын учуруп кетти. Бул баягы ойлобогон, күтпөгөн ошо каражат чыгымдары чыгып кетип атат да. Буга дагы даяр болуш керек. Эми экинчиден дагы бир айтып кетиш керекмин. Ошо мектептер бул муниципалдык деп болуп эсептелет. Ошондо жергиликтүү бийлик дагы көмөк жардам көрсөтсө, биз өз тарабыбыздан билим сапатын жакшы бийик деңгээлде берсек, ошондо биздин жаштар деп ойлойм, ошо күйүмдүү жарандар болот. Марат мырза, телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, анан кийин маегибизди улантабыз. Угуп атабыз, сизде сурооңузду берсеңиз болот. Мектептерде балдарыбызды школдорго алып баралы десек эле орун жок дешет. Анан бүт эле гимназиялык мектептерде орун жок. Анан жок дегенде 10 миң, анан 10 миңден да жогору болуп атат. Ушуларды ким көзөмөлдөйт? Бишкек шаарында 100 мектеп болсо, ар бир мектептин өзүнүн территориясы бекилген. Ошо территориядан квартирада турса дагы, квартальныйдан справкасын алып алып, ошо территория турам десе, мыйзам чегинде ар бир жетекчи, ар бир директор алыш керек. Бирок бизде мындай болуп атат, аны эле ачык айтып коюш керек. Ак өргөдө турса, Ак Ордодо турган балдар ата энеси 12-чи мектепке алып келем дейт экен, 6-га алып келем дейт экен. Ар кимдин өзүнүн микроучасткасы бар. Бүгүн жетекчилерге айттык, эң биринчи микроучастканы аласыңар. Орун калсаң да башка тараптан аласыңар. Эгерде ошондой болсо, кайрылыңыз, жардам көрсөтөбүз. Бирок ушу взнос боюнча дагы айтып кетет элем, ошо быйыл коллегия менен камкорчулук кеңештин жобосу бекилди биздики. Бул жобого ошо ар бир баягы ата эненин фонду деп коюп атпайбызбы? Өзүмдүк болбосун деп ошо камкорлук кеңешке кириш керек. Киргенде ошо мыйзам чегинде болуш керек. Счет казначействода болуш керек. Эгер жардам көрсөтөм дегенде, бул өз пейилинен чыккан жардам болуш керек. Бирок мындай болуп атат. Ушу бир класста 30 ата эне отурса, 30 бала отурса, бир ата эне ушу менин балам пол жубасын деп төлөп коет экен. Бир ата эне мул төлөдү, мен калган төлөөсү биримдик жок да ушу ата энеде.
биримдик болуп бизге дагы жардам болмок. Кечээ радиодон суроо берип атат, ушу ак сууда форманы сөзсүз түрдө алып кел деп атат, кий деп атат. Эми ошо дарегин айткыла, кайсы мектеп, фамилияңызды айтыңыз. Мен ошого жардам көрсөтөйүн десем, ушу менин атымды айтпай, мен мектепти айтпай эле коеюн деген ойду анан ойлойбуз. Ушу биримдик болуп, бир баягы жакадан кол баш чыгарып, бир жеңинен кол чыгарсак, ошондо бирдикке келебиз. Марат мырза, телегөрчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, андан кийин маегибизди улантсак, угуп атабыз сизди, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, сурооңузду айта бериңиз, угуп атабыз. Мен Ош шаарынан чыгып эле. Угуп атабыз, сурооңузду айтыңыз. Ош шаарындагы гимназия номер 16 мектептин окуучусу мен балдарым ошол жерде 2 уулум окуйт десеңиз, Марат аке. Айта бериңиз. Эмнеге дегенде бизге ар бир балама 2000 сомдон акча чыгып атат да, ушул нерсе мыйзамда барбы жок сиздерде? Рахмат сурооңузга. Бул дагы айтып берем, ошо бул мыйзамсыз, ошо 2000 чогултуп аткан гимназиядан. Муну баягы камкорчулук кеңеш түзүлгөн. Муну карап чыгыш керек. Ошо ата-эненин фонду болсо, ошо счет катары кетирип атабы. Гимназия болсо кошумча саат менен ошо талап кылындыбы, кошумча саат өтүп атабы. Гимназиянын ар биринин өзүнүн багыты болот. Гуманитардык жагынан, математика тарабынан болот, техника тарабынан болот. Ошо гимназиянын талабы кандай экен? Ошо гимназиянын уставын көрүш керек. Албетте ошо 16 гимназияда мен карап, ошо жообун беребиз, же болбосо ошол жакта биздин өкүлчүлүгүбүз бар. Бишкек Ош шаарынын билим берүү башкармалыгы, алар менен да сүйлөшүп, биз тактап, мындай өтө мажбурласа, сиздин укугуңуз бар, кайрылсаңыз болот. Марат мырза, негизде баягы ата-энелер фонду деген түшүнүк пайда болбодубу? Ушул фонддун ишмердиги негизде мыйзамдуубу? Анан ушул фондко акча которуш керек деген дагы түшүнүк бар. Негизи ошол фондко ар бир ата-эне канча акча которуп туруш керек, эгер мыйзамдуу болсо? Эми бул мыйзамдуу эмеспи деп, бул ата-эненин өзүнүн көңүлү болуп атат, түзгөндөр. Эми мен муну айта албайм, ар бир ата-эне өз көңүлү менен түздү деп. Муну ар ким жаран Кыргызстандан жардам берем десе берип атат. Бул укук тарабынан дагы, мыйзам тарабынан дагы ар бир инсандын өзүнүн укугу экен карап атканда. Муну текшериш дагы кыйын экен, караш дагы кыйын экен. Эми албетте мен жеке оюм ошо ата-эне катары бүгүнкү күндө мектепке деле ошо жардам бериш керек. Мектеп бүгүн ошо айлыгы соцфондду каржыланып атат. 100 миллионду бөлсөңүз 2000 мектепке мул деле жетишсиз. Албетте бүгүн колунан келген жарандар ошо жардам көрсөтсө, бул дагы жаман болбойт деп ойлойм. Бирок мунун өзүнүн чеги болуш керек. Өз ниети менен болуш керек. Албетте сөзсүз ошо камкорчулук кеңеш менен кеңешип туруп, ошо мыйзам чегинде болуш керек. Анан эми могундай 2000, 5000 деген взносторду угуп атабыз. Бирок ушуга чейин мен жана сиз менен маек куруп атканда дагы айттым. Ушу ата-энелер арыз жазып, сөзсүз муну текшеребиз, муну карайбыз. Бирок өз атын жазбай, мени айтпай карап бересизби деген бул да туура эмес. Ошо жана айтып кеттим, биримдик болуш керек. Муну оңдош үчүн жеке эле биз оңдосок, ата-эне минсе, мында дагы ошо аягына жетпейбиз. Биримдик болуш керек. Албетте бүгүн билим тармагы бүгүн эң биринчи алдык маселе болуп эсептелип атат. Биз билим министрлиги бүгүнкү күндө ошо билим сапатын, ошо окуучу кандай билим алат, ошо алган билимин турмушка кандай ашыра алат деген ойдо ошо жаңы стандарттарды киргизип, 100 инновациялык мектептерди киргизип атабыз. Биздин жумушубуз ошол. Ата-эне менен жергиликтүү билим биримдик болуш керек. Марат мырза, ушул айтылгандардан улам мындай ой келет да, эмне үчүн ушу балдар биздин келечек деп коебуз дагы, ушу балдарга билим берген тармакка ошол мектепти оңдоп түзүүгө анчалык каражат бөлүнбөйт дагы, же болсо толук кандуу каражат бөлүнбөйт дагы. Ошол эле өкмөт үйүн, же болсо министрликтердин имараттарын оңдоп түзөгөнгө, же болсо жогорку кеңештин имаратын оңдоп түзөгөнгө толук кандуу миллиондогон каражаттар бөлүнөт да. Бул маселени дагы ошол мектеп менен салыштырып айтып атам да. Буну дагы ошол чиновниктер өздөрү кичине ойлонуп, анан эгерде чындап эле билим тармагына же болсо балдардын келечеги жөнүндө ойлосо, өздөрү да ойлоп бир жыйынтык чыгарат деген ойдомун. Ал эми азыр телегөрчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Угуп атабыз, сизде сурооңузду берсеңиз болот.
Алло. Саламатсызбы? Алло. Салам алейкум. Саламатсызбы? Мен министрімізге сұруым барды. Қарақұлжадан шығып жатам. Угуп атабыз. Сурооңузду бериңиз. Бұл мен неберем бар. Биринчи классқа бардым. 36 бала окуйт да. 36 бала невозможно билим алышты. Канча бала окуш керек өзү биринчи класста? Рахмат сурооңузга. Эми бул ар кайсы маселе бул чоң маселе болуп атат. Бишкек шаарында биринчи класста окуп аткан балдардын саны 45-46га 50ге чейин жетип атат бул миграция түрүндө. Албетте бул өтө кыйын мугалимге болуп атат. Эми 36 болсо ошо бул райондук борбор болуш керек. Ошо Каракулжанын өзүнүн борборунда. Эми 2 класска бөлүш үчүн мулда тарификация деген кетет мугалимдин саны. Бирок ошол 36 мул мүмкүнчүлүгү бар. Мыйзам чегинде 36га чейин жеткизсе болот, 35тен кошумча сааты менен. Ошо тилди окуп атканда эле ошо 2ге бөлүнөт бул 2 подгруппа. Эми албетте эми бул школдун имараты уруксаат берсе, санитардык гигиенага ошо класс кошумча болсо, райондук финансы бөлүм тарификация менен дагы бир класска бөлсө, бизге деле жакшы болот эле. Бирок бүгүн ошо мамлекетти да ойлош керек. Билим сапаты бул баланын санынан эмес, мугалимдин сапатынан деп коебуз. Албетте мундагы келечекте карайбыз деп ойлойм. Мурат мырза, биздин суроолорубуз ого эле көп. Анан кыска жооп берсеңиз, аз телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алып туруп, анан кийин кайра маегибизди улантсак. Угуп атабыз сурооңузду. Берсеңиз болот. Телефон коюлуп калды. Ушул көрсөтүүгө чейин биз жаңылыктар бөлүмүндө ырдап атканда биздин оштогу кабарчыларыбыз мындай маалымат берди да, түштүк каладагы орус тилдүү мектептерде окуучуларга орун тартыш, мугалимдер жетишпей жатат. Ал эми кыргыз тилдүү мектептер үчүн окуу китептери татаал жазылып, балдар жеткиликтүү түшүнө албай жаткандыгын мугалимдер айтып атат депчи. Бул маселе ошо биринчиден баштайын бүгүн ошо башталгыч класстын орус тилинде мугалимдер ошо кичине тартыш болуп атат. Муну менен жумуш жүргүзүп атабыз. Ошо пет колледж деп койчубуз. Кыскартуу мөөнөттө даярдоо, орус тилинде даярдоо талап болуп атат. Буларга эми көңүл буруп, бирок быйыл айтып кетиш керекмин, ушу педагогика багытта жогорку окуу жайларга толгондагы жок, ошо набор кылганда. Мынакей пороговый балл дебиз, аракет кылып 110дон 95ке чейин түшүрдүк. Аракет бар. Муну үчүн дагы бир жумуш аткарыш керек. Ошо жергиликтүү бийлик менен, ошо айылдарга барбай аткан жакшы балдар бар, ошо айылга барам деген. Ошолорду сунуштаса айыл өкмөттөр быйыл сунуш кылган, ошо балдардын баары өттү педагогикалык багытта. Көбү Таластан болду, Акталадан болду, ошо сунуштар келди. Ошол эле Каракулжадан болду, Арабаев университетке. Алар өттү. Суроо башка да турат. Ошо 5 жылдан кийин Кудай буйрса, ошо өз айылына барып, ошо жаш муундарды окутуп берсе, биз өз максатыбызга жеттик деп ойлойбуз. Эми экинчи суроо ошо китеп болуп атат маселе. Ошон үчүн ошо китепти бүгүн Кыргызстан өзүбүздүн стандартыбызга өтөлүк деп бул стандарт бекилген. Бул стандарт 1 класстан 4 класска чейин жаңы багытта стандарттарды киргизип атабыз. Өзүбүздүн мамлекетибизге ылайык. Бүгүн ошо 4 класска, 3 класска чейин китеп менен камсыз кылдык. Албетте сөзсүз ошо китеп жетишпей аткандыктан мынакей электрондук китептерди министрликтин сайтында илинди. Электрондук китептер чыгарылып, бүгүн ар бир райондук борборуна жеткизилип атат, карап атабыз. Мына ошондуктан быйыл министрлик ошо сунуш кылып, өкмөт колдоп, президент колдоп, ар бир райондо 2ден 100 инновациялык мектеп ачылды. Бул 100 инновациялык мектеп бүгүнкү күндө интерактивный доскалар менен камсыз болду, 10 компьютер менен камсыз болду. Химиянын кабинети реактивтер менен, бардык география, биология. Эми бул борбордо ошо ар бир райондо мындай борбор болот, ошо ар бир айылдан келип өзүнүн билимин көтөргөнгө, жетпеген китебин тапканга, дискасын көчүрүп кеткенге,
өзүнүн билимин жогорулотууга ушундай мектептер ачылды. Бул жакшы багыт. 1-сентябрдан баштап ошо инновациялык мектептер иштей баштайт. Августта буларга семинар өтүп, Кыргыз Республикасынын билим жана илим министри Канат Садыков ар бир мектепке сертификатын берди. Ушул иштеп кетсе, бул чоң жөрөлгө чоң жардам болот. Эмки жыл Кудай буйруса ушу мектептерди 200гө жеткизсек, ар бир мугалим Алайдан, Ат башыдан Борборго келе албайт. Ар бир райондо бул мектептер ачылды, окуусун өткөзүп атабыз. Бул ошо жана китеп деген тартыш. Экинчиден, Кудай буйруса ошо мектеп деген издательствону ачкан атабыз. Бул эмне болот? Ошо техника жагынан, мыйзам жагынан китепти даярдоо, авторлуктун укугун бузбаш үчүн жыл сайын ошону до тиражирования деп коебуз, укукту алыш үчүн министрликке беребиз. Ошонун үстүнө бүгүн долбоор болуп иштеп атабыз. Ушул да турмушка ашаткан деп ойлойбуз. Аз деле көрүшүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, анан маегибизди улантабыз. Угуп атабыз, сизде сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Котмандуу кетиңиздер менен, мүмкүн майрамыңыздар менен сизди куттук этмекчибиз. Рахмат. Менде мындай бир суроо бар эле. Бүгүнкү күндө Өзгөн районунда башталгыч мектептерге инспектор жетишпейт да, предметтерди карасак, чын айтканда мугалимдер педагогдор түшүнбөй жатабыз да. Мен педагог катары сиздерге бир суроо бермек. Ушулардын себеби эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө карап көрсөңүз, мектеп караны мектептер көп да, мектептерди азайтып туруп эле мектептерди көп курсак кантет эле. Чайлы үсөнүлү жана шокчо бүткөндө бүгүнкү күндө былтыр дагы бүтпөй калып, быйыл дагы айылга барып окушка туура келип атат да, мектеп планга кирбей калып, бүгүнкү күндө бечара окуучуларыбыз каяка барып окушун билбей атабыз да. Буну кандай чүйсөк болот? Және мектепти балдар үчүн кандай болуп чатсыз беребиз биз? Быйылкы окуу жылында кандай биз элде жаңы мектеп болсо, биздин окуучуларыбыз болсо, ар үйдө арендага алып окутуп атабыз да. Бунун жөн жобосу эмне деп ойлойсуз? Өзгөндөгү маселени айтат, мектептин имараттары жетишпейт, тартыш, үйлөрдү ижарага алып иштетип атабыз деп. Эми бул Өзгөн районундагы карап келдик, ошон үчүн мынакей министрликтен жаңы райондук билим берүү жетекчисин койгонбуз. Бул жетишпеген, мен жана башында эле айтып кеткем, өтө мажбур болгон мектеп, ошо салыш керек мектептерди проектке титульный лист деп коет, киргизип атабыз. Ошо госагентство архитектурага, строительствого киргизип атабыз, сунушун кылып атабыз. Бөлүнгөн акчага мектептер мүмкүнчүлүгү болгончо салынып атат. Мүмкүнчүлүгү жоктур, палаткада окуган жок. Ошондой мынакей салкын болгон, жылуу болгон үйлөрдү батирге алып берип атабыз. Бирок ошонун үстүндө жумуш жүрүп атат. Эми Өзгөн райондо көңүл бурулуп атат. Мынакей жетекчилер дагы барып атат. Спортзаллар салынып атат. Эми акырындыктан келечекте дагы көңүл буруп көзөмөлгө алабыз. Быйыл чатырда окуган мектептер болбойт. Кудай буйруса болбойт. Азыр бизде ошо мынау телекөрүүчүбүз бар экен, уюлдук телефондон чалып атыптыр. Суроосун угуп алсак, андан кийин биздин кыска видео сурообуз бар эле, суроо деле эмес, ушул китеп маселеси боюнча айтылган сөз болчу, анан ошого кезек берсек. Угут абы, сизде сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Мен министр Байкиге суроо берейин дедим эле. Мына Баткенден чалып атам. Баткенде биз балдарыбызды жаздырганбызда, школго чейин жазган, орус класска. Анан биз барган экен ачыгы, мен бечара адаммын. Кече барсак, ачыгы колуда барлар жазылып калыптыр. Ушуну министр катары сиз контролдоп койсоңуз болобу? Ушул эле менин. Эң негизги конституцияда жазылып турат, ар бирөөнүн укугу бар. Буга чара көрөбүз, карап чыгабыз, ошо кайсы жактан бузуу болду, эмне негизинде бул албетте эки жакты тең угуш керек, кандай болду. Бирок мындай катуу биздин кызматкерлер кетпейт деп ойлойм, сөзсүз жообун аласыз. Азыр бизде ушул окуу куралдары боюнча Элекүлүнүн айткан бир сөзү бар эле, ошого кезек берсек, андан кайра маегибизди улантабыз. Чет элдик банктан алган акча 15 миллион доллар. Анын ичинде ошол математика китебинде чыгарыш 1-класска, жаңы куррикулум боюнча. Тендер объявить, аны билесиздерби ким утуп алган? Мыкырчан деген Армениянын жараны утуп алган. Эки жылга чыккан жок. Аны чыгарам деген башка бирөөгө берип коюшкан. Ольга Предко деген. Азул деген типографист бар экен Кыргызстанда.
Ал 2-чи, 3-чү, 4-чү класстын китептер макеттерин жасап, акчаларды алып, кредитте алсылар, кийинки төлөй турган акчалар бар. Алып туруп, ал киши качып кетип калган. Ушундан улам суроо жаралат да, эгерде ушинтип кредитке акча алынып, андан ага китептер толук кандуу чыкпай, ал кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына кетип жатса, анан окуу куралдары мектептерге жетпей калат да деген ойго түртөт да. Бул суроого мен жооп берет элем. Мынакей сөзсүз ушу тендер түрүндө өтөт. Мыйзамда тендердик комиссия бар. Тендер мыйзамга ылайык жарыяланат. Мыйзамды бузсак, бизде көзөмөлчүдөгөн органдар көп. Мынакей албетте андай көрүнүштөр болгондо укук органдары бар, ошол тараптан караган. Бирок одоно мыйзам бузуу ошо тендер тарабынан болгон жок деп эсептейм. Эми ошо мага чейинки болгон бул окуялар экен. Бүгүн ошо тендер түз жарыяланып атат, камерага тартылып атат тендерлар китеп. Бүгүн ошо автордун укугу болуп атат. Эми сөзсүз мектеп, мисалы математика болобу, жанагы Мыкырчандын китеби болобу, 2-3 издание экспертизадан өтсө Кыргыз Билим Берүү Академиядан кайсы ылайык, кайсы класска мектеп өзү тандап алып атат. Ошондуктан бүгүнкү ошо жаңы стандарт киргизгенге мажбур болгонбуз. Эми ушул Мыкырчан 2-чи класска чыгарбай кетип калды деп элекулуу айтпайбы? Бул негизи ошол тендер өткөрүп атканда каралган беле? 2-чи класска, 3-чү класска андан кийинки чыгарыш. Мындай да стандарт бекилет, мурунку окуулар бекилет. Бул до тиражирования болот. Ага чейин бул жаңы стандарт киргенде ушу бүгүн бекитип атабыз мыйзамча. Энди стандарт өкмөттөн бекилди, базалык окуу план бекилди. Ошого ылайык, эгер ошондой кыйын болсо, китеп сөзсүз кээ бир түшүнбөй калса. Бирок ар бир китеп апробациядан өтөт, адаптациядан өтөт, экспертизадан өтөт Кыргыз Билим Берүү Академиядан. Анан ошондон кийин гана сунушталат. Бул ошо биз, ошо министрлик, баягы техникалык кызмат катары ошолордун баарын өткөзүп туруп, анан мугалимге, окуучуларга сунуш кылабыз. Бирок ошо китеп чыккандан кийин, даже экспертизадан чыккандан кийин сөзсүз апробация 1 жылдай өтөт ошо мектептерде. Ар бир мугалимдин оюн, пикирин кайра доработкага жиберип турабыз. Ушул башында жана айтып кеттим эле, ушул азыркы окуу куралдары мектеп окуучулары үчүн татаал болуп жатат деген пикирлерди айтып депчи. Ушундай окуялар болдубу? Ушул окуу куралы татаал болду, ушуну кичине жеңилдетиш керек деген. Эми биринчиден татаал дегенден мурун ошо камсыз болуп атабы деген ой жүргүзөт. Жок, эми камсыз болбосо да жаңы китептер сунушталып атат да, ага каражат жумшалып атат. Каражат жумшалып атат. Эми татаал болгондук менен ошо экспертизаны мен дагы айтып атам, өткөн китептер бар. Анан жабдыгы менен мынакей башка мамлекеттик эмес уюмдар менен аракетин кылып атабыз. Мектепке чейинки мекемелерди мынакей оюнчуктар менен камсыз кылганы, парталар менен камсыз кылганы, доскалар менен камсыз кылганы, интерактивдүү доска менен камсыз кылганы. Бүгүнкү күндө мынакей борбордогу мектептер, областтын мектептери өзүнүн электрондук базасы бар, библиотекалар бар болду. Эми акырындык менен кетип баратабыз. Сөзсүз маселе бар. Кыскараак жооп берсеңиз. Анан акыркы суроо, негизи эле мына элдин арасында бар да, эми баягы кулак укпаган же болбосо азиз балдар бар да. Эми ошондой балдарды окутуу боюнча, кыргыз тилинде окутуу боюнча окуу куралдары барбы? Мен муну бүгүн айтып коюш керекмин, окуу куралдары жок. Бирок мынакей аракетибиз бар. Кыргызстан боюнча 40тан ашык ошо министрликтин карамагында турган ошондой интернаттар бар. Дүлөө балдар, сокур балдар окуп атышат, аракетибиз бар. Брайль менен китептерди чыгарып атабыз, Россиядан чыгарып атабыз. Ошо келечекте ошо которсок деген ойдо бар. Бирок анын ичинен дагы бүгүн интеграциялоо, четке чыгыш үчүн бүгүн орус тилде эле керек экен. Бирок ошо параллель катары муну киргизебиз. Бул интернаттар бар, өкмөт толук каржылайт. Мынакей борборубузда эле 2-3 мектеп бар, региондордо бар, балдардын үйү бар, ошону камсыз кылган. Эми келечекте муга бүгүн эң негизги максатыбыз ошо баягы көрбөгөн балдарга система брайль менен
камсыз кылыш керекпиз. Сүйлөп аткан компьютер менен камсыз кылыш керекпиз. Бул ошо чет мамлекет Россиядан келип атат. Ошолорду камсыз кылып, ошо билимин сапатын көтөрүп алсак, анан келечекте өз тилибизге өтөбүз деген ойдомун. Марат мырза, рахмат. Биз бүгүн билим берүү тармагындагы маселелер, көйгөйлөр туурасында сөз кылдык. Телекөрүүчүлөрүбүз дагы активдүү катышып берди. Демек, бул темага чекит койбостон кайрадан кайрылышыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүз да соңуна келип жетти. Биздин көрсөтүүнүн коногу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсеналиев болду. Келип бергениңиз үчүн рахмат. Убакытта тар болуп калды, көптөгөн суроолор бар болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Кудай буйрса, көрсөтүүлөрүбүздүн кийинки чыгарылыштарынын дагы биринде ушул билим берүү тармагына токтолсокпу деп ниет кылып турабыз. Амандыкта жолугалы.